окуучулар, бүгүн анда сабагыбызды баштайлы. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Бүйкан Сыдыковнанын, Жусупова Бүйкан Сыдыковнанын Жашоонун ажары сүйүүдө аттуу китебинде жазылган адам менен мамиле түзүү деген теманы тандадык эле. Мына ушул теманын алкагында болмокчу. Адам баласы төрөлгөндөн баштап бул дүйнөдөн кеткенге чейин ар дайым адамдар менен, жаратылыш менен, айлана чөйрө менен жана өзү менен да өзү адам мамиледе болот экен. Келгиле балдар, бүгүн ошол темабызды ушул 3 топко бөлүнгөн боюнча карап, анализдеп, ушул темабызга бир кандайдыр жакшы жыйынтыктарды чыгаргандай болобуз. Анда эмесе, биринчи 3 топко мынакей бөлүнүп алдык. Азыр ушул 3 топко бөлүнөрдүн астында мен силерге бир мындай суроо бергим келип атат. Келгиле балдар, азыр ушул бүгүнкү сабагыбыздан пайдаланып, ушул жанында отурган классташтарына ким жакшы комплимент айткысы келип атат? Толгонай, сен абдан тырышчааксың, абдан аракетчисиң, жана өтө сулуусуң. Абдан жакшы, абдан жакшы. Дагы ким комплимент айткысы келип атат? Мен Аргенге айтам. Арген, сен өтө досчул адамсың, ошо доско тиешелүү сапаттардын баарына ээсиң жана адамгерчиликтүүсүң. Мен Нурсултанга айткым келет. Нурсултан, сен абдан адептүү баласың, сүрөттү жакшы тартасың жана классты алдыга тартууга аракет кыласың. Абдан жакшы. Балдар, сабакты жагымдуу маанайы сулантыш үчүн 3 комплимент айттык. Эми 3 каалоо тилек айталычы. Ким каалоо тилек айткысы келип атат? Келгиле. Такыров Нурсултан. Нурсултан, сен ушу сага кааларым ата энең сыймыктанган инсандардан болуп чыган инсандар болушуна каалайм. Мен сага айтам, Адил. Сага чын жеш болуп калайым, узун өмүр каалайм. Жашоодо бардык жакшылыктарды каалайм. Ата энең сыймыктансың сен менен. Эленора, мен сага кааларым келечекте Кыргыздын чыган жана патриот кыздарынан болушумду каалайм. Балдар, азыр комплимент айткан жана каалоо тилек айткан окуучулар ордуңардан туруңлачы. Абдан жакшы. Мен силерге мындай суроо бергим келип атат. Азыр силер ушу өзүңөрдүн классташтарыңарга жакшы каалоо тилектерди айткан мезгилде ушул айтып атып кыйналдыңарбы, же ушуну бир канча сомго сатып алдыңарбы, же бир жактан алып келдиңерби ушуну? Жок. Мен эч кандай айтып атканда кыйналган жокмун. Мен жөн эле айтып жатканда ошо чын жүрөгүм менен айттым да. Мен комплимент айтып жатканда мындай эч кыйналбай ушу досумдун маанайы көтөрүлсүн деп айттым да. Биз эч канча сомго сатып алган жокпуз. Биз өзүбүздүн оозубуздан чыккан абаны эч бири-бирибизден аянбай, ар дайым ушундай жакшы сөздөрдү айтып жүрүшүбүз керек. Мен Эленорга комплимент айтып жатканда, аны ошо жүрөгүн жылытыш үчүн, эритиш үчүн, маанайын бир аз көтөрүш үчүн. Өзүндө кандай маанай болду? Өзүндө жакшы. Толкундуу болду, толкундуу жакшы маанай. Эмичи, отургула. Эми комплимент уккан, азыр каалоо тилек уккан окуучулар ордуңардан туруп бергилечи. Абдан жакшы. Мен эми силерге мындай суроом болуп атат. Эленора, айтчы, ушул бүгүн ушу тартылып аткан сабакта өзүңдүн классташтарыңа жакшы каалоо тилек укканда сенде кандай маанай пайда болду? Мен ушу натинада каалоо тилек угуп атканда менде жагымдуу болду. Жагымдуу сезимдер болду. Өзүңдү бактылуу сездим. Дагы ким айтат? Айтып койчу. Мен ошо чындыгынан комплимент укканда менин көңүлүм көтөрүлүп жана ыраазычылыкта болуп калдым. Эмне деп айтат эле? Менин ошо Айгерим комплимент айтканда менин көңүлүм көтөрүлүп жана ал мени чындап эле жакшы көрөрүн билдим. Азаматсыңар, жакшы, отургула балдар. Бүгүн сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштоодо. Эгерде биз ушундай жакшы сөздөрдү сатып албасак, айтуудан кыйналбасак, ошол эле мезгилде аны уккан биздин классташтарыбыз, жаныбызда жүргөн досторубуз ушунчалык өздөрү айтып аткан жагымдуу сонун маанайга ээ болсо, анда эмнеге биз жакшы сөздөргө, жакшы мамилеге, жакшы ушундай каалоо тилектерге, жакшы комплименттерге сараңдык кылабыз? Келгиле балдар, бүгүнкү сабактан баштап биз ар дайым жакшы сөздөрдү бири-бирибизден аябай, жакшы сөздөр менен ар дайым ушундай жакшы күндөрдү өткөрүп жүрөлү. Макулсуңарбы? Келгиле анда жагымдуу маанайыбызды кол чабыңар. Бүгүн мына топторго бөлүндүк. Ушул топтордо азыр момундай деген тапшырмаларды бергим келип атат. Силер топтор менен иштеп, биринчи топ
Адам менен адамдын ортосундагы мамиле деген эмне? Адамдар кимдер менен мамиледе болот өзүнүн жашоосунда? Кандай адамдар менен мамиледе болот? Мына ушул жөнүндө айтып бергиле. Жана ушул жөнүндө азыр өз алдыңарча топто иштегиле. Экинчи топ адам менен анын курчаган чөйрөсү жөнүндө. Адам кандай чөйрө менен мамиледе боло алат? Мына ушул боюнча экинчи топ айтып бергиле. Ал эми үчүнчү топ болсо адамдын өзүнө болгон мамилеси. Адам өзүнө кандай мамиле жасаш керек? Кантип адам өзүн сүйүш керек? Мына ушул боюнча башкача айтканда топтордо иштеп, ой пикириңерди топтоштуруп, азыр анан долбоор катарында бул жакка алып чыккыла. Мен силерден суранат элем. Ушул долбооруңар балдар бир чыгармачылыкта, бир жакшы ой пикирде, бир сонун бир жакшы нерселер менен алып чыксаңар деп силерге сураныч катарында айтып кетет элем. Келгиле анда балдар, долбоорубузду баштадык. Силер дагы иштеңиздер. Мен бул жаман адаттардан кандай мындайынан кетип Biz mo'minda chiqamiz. Aygerni qarmaydi. калгандар Aytasan sen bular chiqib, men so'q. Bir-biriga alsa, qilgan narsalarni qurasa o'ylaysan. Балдар убакыт бүттү, баштайлы. Анда биринчи сөздү биринчи топко берели. Биринчи топ силердин темаңар башкача айтканда адам менен адамдын ортосундагы мамиле. Келгиле. Биздин топ ошо күн жүйөсү деген ыкманы пайдаландык. Анткени ошо күн жүйөсү деген ыкманы алганыбыздын себеби бул мындай күн нуру жер бетине кандай тегиз тараса, кандай тез тараса, мамиледе так ошондой тарайт экен. Ошондуктан азыр биз адам менен адамдын ортосундагы мамилелер жөнүндө кыскача айтып кетмекчибиз. Коңшулар менен болгон мамиле. Бул алыскы туугандан жакын коңшу артык дегенде бул коңшулар менен эң биринчиден ынтымак болушу керек. Ынтымак болсо биз ошондо гана бул бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизге жакшы сөз сүйлөө, сыйлоо, кечиримдүүлүк менен гана бири-бирибизге мамиле түзө алабыз. Классташтар менен болгон мамиледе бул эки классташ бири-бирине мындай айтканда ынтымактуу болуп жана бири-бирине жардам берип, бул экөө бири-бирине мындай айтканда бири-бирин көтөрмөлөп, кайдыгер карабай жүрсө бул классташтардын арасында да мамиле мындай жакшырат. Кудалар менен болгон мамиледе бул кудаларды сыйлап, урматтап, бул куда 1000 жылдык, дос 100 жылдык деген. Балдардын жакшы бактылуу жашап кетиш үчүн кудалар менен болгон мамиле чоң мааниге ээ. Biz коомдук жайдагы ишкерлер менен же чоң иштеген ишкерлер менен мамиле түзүүгө туура келет. Мамиле түзүп жатканда биз ишибизди алдыга сүйрөй алабыз. Көчөдө кетип барат эле биз ошол адамдар менен таанышып калабыз. Ал адам менен этиатта байкап, анын ошол ар бир ошо кылган адаттарын байкап, аны менен ал сенин эң жакын адамың болуп калат. Туугандар менен болгон мамиледе болсо, бул эң биринчиден сый болуш керек. Улууга урмат, кичүүгө ызат дегендей, ар бир адам ошо бири-бирин сыйлап жүргөндө, бул туугандар менен болгон мамиле чындалат. Ата-эне менен болгон мамиле. Ата-эне менен мамиле куруп жатканда, ошо ата-энеге эң биринчиден эле сый керек. Ата-эне менен сый мамиле менен кайрылып, ошо ата-энени мындай эч качан кайгыртпай, мындай алардын көңүлүн көтөрүп туруш керек. Ошо ата-эне дагы баласынын мындай оюн сыйлап, ошол баласы менен да жакшы мамиледе болуш керек. Мына ушул жакта айтылган бардык жакшы сапаттардын баардыгын эске алып, анан ушул тегерек четибизде болгон бардык адамдар менен жылуу жакшы мамиледе болушубуз керек. Биз жеткиликтүү жана жакшы айтканга аракет кылдык. Рахмат. Биринчи топ чыгармачылык менен мамиле кылып, күн жебеси деген менен алып келиптир. Демек мен ушундай түшүнүп атам, бул символикалык түрдө күндүн жебеси канчалык көп болсо, башкача айтканда жер жүзүнө тараган. Демек адамдар менен ошончолук көп мамиледе боло тургандыгын бир эмесин көрсөтүштү, бир эпизодду көрсөттү.
Рахмат айталы биринчи топко. Келгиле кол чабып. Экинчи топтун тапшырмасына көңүл бурсак, демек биринчи топ адам менен адамдардын ортосундагы болгон мамиле жөнүндө көрсөтүп берсе, экинчи топ бизге адамды курчап турган чөйрө менен, башкача айтканда жандуу жаратылыш менен болгон мамилесин айтып бермекчи. Келгиле экинчи топ. Биз бүгүн менталдык карта ыкмасын колдонуп, сиздерге ошо адамдын чөйрөгө болгон мамилесин айтып бермекчибиз. Адам менен гана мамиле түзбөстөн, адам чөйрө менен да мамиле түзүш керек. Эң биринчиден эле жерге болгон мамиле. Кыргыз эли илгертеден эле жерге жакшы мамиле кылышкан. Алар жер биздин күчүбүз, жер бизди көтөрүп турат деп, ал жерди мындай ыйык кармашкан экен. Алар болсо ошол бардык түшүмдүн баарын жерден алышкан. Алар жерди бузуп албоого аракет кылышкан. Азыркы учурда жерге жаман дарыларды себип жерди бузуп жатышат. Эгерде ошо ар бир адам ушинтип жерге жаман дарыларды себип бат өстүрүүнү кааласа, эмки жылы жер бузулуп, мол түшүм албай калышы мүмкүн. Адамдар бактырактарга жакшы мамиле жасаш керек. Алардын бутактарын сындырбай, жалбырактарын жулбай, аяр мамиле кылышы керек. Анткени бул бактырактар деген айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, абаны тазартып турушат. Тамак ашка болгон мамиледе бул ошо адамдар тамак ашка аяр мамиле кылыш керек. Мисалы үчүн ошо нанды сен кесир кылсаң, анда нанга жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан нанды кесир кылбай, жана башка тамак аштарды дагы ысырап кылбай, ошо аяр мамиле кылышыбыз керек. Биз ошо таштанууларга өзүбүздүн жашообузда төмөн мамиле кылышыбыз керек. Анткени алардан биздин айлана чөйрөбүздү булгап коюшу мүмкүн. Суу кордон корболот, суу зордогон зор болот дегендей, ошо сууну биз сактап ушундай таза кылып, ар кайсы жака төгө бербей, ар кайсы жака мусорлорго сала бербей, ушу өзүбүздүн суубузду сактап, Кыргызстан бул сууга абдан бай өлкө. Ошо өзүбүздүн суубузду мындай барктагандан кийин бактабышыбыз керек. Адам жөн гана жаратылышка эмес, атабыздан калган тарыхый баалуулуктарга да жакшы мамиле кылыш керек. Аны мындайча айтканда, артка мураска калтырып, таза жана этияттап өткөрүп бериш керек. Бул адам жашап жаткан чөйрөсүнө бир гана адам менен эмес, бул жашылча өсүмдүктөргө да мындай мамиле кылууга болот. Мисалы бул өсүп жаткан жашылча өсүмдүккө дагы мындай убагында суу куюп, жакшы карасак, ал биздин көмүр кычкыл газыбызды сооруп алып, жана кычкылтек бөлүп чыгарат. Ошондуктан биз жашылча өсүмдүктөргө жакшы мамиле кылышыбыз керек. Балдар, мынакей экинчи топ адам менен айлана чөйрөгө болгон мамилелерди аябай дегенде жакшы изилдеп келишиптир. Чыгармачылык менен менталдык карта деген ыкманы пайдаланышыптыр. Мына көрдүңөр, булар тамак аштан баштап, даже биздин айлана чөйрөбүзгө төгүлүп аткан мусорлорго чейин, ошондой эле жандуу жаратылыштын бардыгы, жаныбарлар жана башкалардын бардыгы менен биз мындайча айтканда аң сезимдүүлүк менен кандай мамиледе болуп, ага кандай мамиле жасаш керек экендигибизди эң жакшы айтып беришти, балдар. Келгиле экинчи топко ыраазычылык билдирип, кол чаап коелу. Жогоруда ошо адам менен адамдын мамилесин, адам менен айлана чөйрөнүн мамилесин айтты. Биз эми адам өзүнө кандай мамиле жасаш керек экенин айтып бермекчибиз. Биздин ошо адам өзүнө болгон мамилеси эң биринчи эле биз ошо жаман адаттардан арылышыбыз керек да. Эгер биз ошо жаш кезибизден жаман сапаттарга ээ болсок, анда биз келечекте жаман адам болуп калабыз да. Эгерде биз жаштайыбыздан ошо оюбузду тазалап, жакшы сапаттарга, жакшы адам болууга умтулсак, анда биз келечекте жакшы залкар адамдардын бири болобуз. Убакытты туура пайдалануу. Убакытты туура пайдаланууда адам эгерде бир күн кечке жата алса же телефон чукулап жата алса, анда ал убактысы текке кеткендик болот да. Эгерде адам ошол убактысында бирдеме окуп же бирдеме үйрөнүп өткөрсө, анда ошол убактысын туура пайдалангандык болот да. Бул биз ошо азыркы учурда ошо алтындай болгон убактыбызды ошо телефонго алмаштырып, убакытыбызды жөн эле текке кетирип атабыз да. Ошондуктан убакытты туура пайдалана билели. Тазалык бул өз эмне? Тазалык бул
жакшы сапаттардын бири тазалык. Адам эгер өз адам мындай таза жүрбөсө, кир жүрүп ар кандай оорубарга чалдыгат. Жана мындай өзүн жаман сезип жана мындай өз адам мындай таза жүрүш керек. Өмүрдү сактоо бул жашоо бизге бир келет, аны биз татыктуу жашап өтүшүбүз керек. Жашоодо суицидке кабылбай, анын тескерисинче мындай ыраазычылыкта жашап өтүшүбүз керек. Денсаулык турмушта маңыздуу роль ойнойт. Бул денсаулыгың жок болсо, байсың кедейсиң бар, денсаулык зарыл. Денсаулыгың жок болсо эчтеке кыла албайсың. Бул денсаулык адам жашоосунда эң керектүү нерсе. Жаштайбыз, да? Денсаулыгыбызды сакташыбыз керек. Жан дүйнөнүн тазалоо үчүн эң биринчиден бул ойду тазалоо керек да. Ошо оюңда деген сен дайыма деген жакшы ойлор болушуң керек. Ошо жакшы ойлосоң деген сен өзүңдө жан дүйнөң таза болот да. Туура тамактоо негизинде бул биринчиден эле витаминдерди жеш керек, экинчиден бул туура жана таза тамактар жеш керек. Эгерде биз аларды жесек, бул ар кандай ооруларга чагылдырышы мүмкүн. Дене мүчөлөргө болгон мамиле. Ушул адам негизинен өзүнө гана мамиле кылбастан, бул өзүнүн дене мүчөлөрүнө, колу, бутуна, башы, мындай дене мүчөлөрүнө жакшы этияттык мамиле кылып, ал ушул өзүнүн колун, бутун, бүт дене мүчөлөрүн сактап, мындай айтканда, этият мындай сылык мамиле кылышыбыз керек. Кан көрүш керек. Биздин топ кластер ыкмасын пайдаланып, адам өзүнө кандай мамиле жасаш керек экенин айтып берүүгө мындай аракеттендик. Демек биз ошо бизге бир келген өмүрдө өзүбүздүн убактыбызды туура пайдаланып, туура тамактанып, денсаулыгыбызды сактап, дене мүчөлөрүбүзгө кам көрүп, жакшы жашашыбыз керек. Балдар, 3-чү топтагы чыгармачылык мамиле жасап, кластер деген ыкманы колдонуу менен адамдын өзүнө кантип мамиле жасоо керек экендигин алып келишиптир, балдар. Абдан жакшы, мен ойлойм, адам өзүн өзү сүйүш керек. Эмел айтып атпайбы? Адам колуна, бутуна кам көрүш керек дегендей. Чындап эле, эгерде жөн эле элементардык бир мисал айтып келип атат. Эгерде биз колубузга кам көрбөй, колубузду ар дайым карабай жүрсөк, колубуз иштегенге жарабай калса, демек биз батышсыз адам болуп калабыз, балдар. Ошондуктан биз адам өзүбүздү сүйүп, өзүбүзгө дагы жакшы мамиле жасашыбыз керек экен. 3-чү топко ыраазычылык билдирип, бүгүнкү долбоор үчүн кол чаап койбойлу. Балдар, 3 топто талкуулаган мамиле түзүү бул биздин турмушубузда эң керектүү, эң негиздүү маселе болуп эсептелет. Бирок биз бүгүн убакыттын дарыгына байланыштуу бир негизги маселеге токтололу. Бул адам менен адамдын ортосундагы мамиле түзүү дегенге дагы бир жолу кайрылалы. Келгиле балдар, ушул адам менен адамдын ортосундагы мамилелер кандай себептен мамиле түзүү жакшырат жана кандай себептен кээ бир учурларда мамиле түзүү төмөндөп кетет. Же болбосо айталы, адамдын мамиле түзүүдөгү мындайча айтканда мамилелери бузулуп калат. Биз ушуну сынчыл ойлом программасынын негизинде алынган графикалык уюштурууну схемасы деген ыкманы колдонуп, төмөндөгүдөй анализ жүргүзөлү. Балдар, азыр баарыбыз чогуу класс менен иштейбиз. Силер азыр адам менен мамиле түзүүнү мамилени жакшыртуучу кандай сапаттар бар? Канткенде адам мамилени жакшыртып, мамиле түзө алат адамдар менен. Мына ушуга ал эми экинчи жагына адам менен мамиле түзүүдө кандай себептер мамилени бузуп коет? Мына ушул себептерди азыр аныктап чыгалы. Балдар, келгиле, анда иштейбиз. Адам менен мамиле түзүүдөгү жакшыртуучу сапаттар. Эмнелер келет? Кана, кимибиз баштайбыз? Башта. Сыйлоо келет деп ойлойм. Эгерде адам менен адам ортосунда мамилени жакшыртууга аракет кылсаң, анда ал адам менен биринчи кезекте ошо сый мамиледе болушуң керек, ар дайым урматтап, сыйлап, кичүү болсо ызаттап турушуң керек, улуу болсо ар дайым жол бошотуп, мындай сөзүн угуп сыйлап турушуң керек. Абдан жакшы балдар. Мен макулмун, сиз да макулсуңарбы? Анда сыйлоо деген сөздү жазабыз. Кечире билүү да кирет деп ойлойм. Ошо кечире билүү бул ошо адам менен адам ортосунда жакшыртуучу сапаттардын бири. Эгерде сен бирөөгө таанысаң, анда аны сен кечире билишиң керек.
Адам менен адамдын ортосунда мамилени оңош үчүн мен көтөрмөлөө кирет деп ойлойм. Себеби бул адам кайгырып жаткан кезинде же кыйналып жаткан кезинде ага күч кубат берип аны көтөрмөлөп турсаң, анда ал сенден ошо күч кубат алып дагы мындай көңүлү көтөрүлүп жакшы ийгиликтерге жетишкенге аракет. Демек көтөрмөлөө дегенде жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен көтөрмөлөө деп. Макулсуңар балдар? Көтөрмөлөө дейлиби? Андай үчүнчү көтөрмөлөө деп жазабыз. Мейли мамиледе болобу, же болбосо айталы кандайдыр бир ситуациялардагы болгон нерседе, демек жаман нерселерди унута билүү дагы адам менен болгон мамилени жакшыртууга алып келет экен, дагы ким? Адам менен мамилени жакшыртуучу сапаттарга ээлеген ордун билүү керек деп ойлойм. Себеби адам ошо улуулардын арасында өзүн кичүү алып жүрүп, кичүүлөрдүн арасында чоң алып, ошо достордун арасында достой алып, ошо өзүн ээлеген ордун билет. Орду болуш керек. Азаматсың, жакшы балдар, мен буга толугу менен кошулам. Адам ар дайым мамиле түзүүдө өзүнүн ээлеген орду, ошол жерде алып кичүү улуу ушуну билиш керек деген. Азаматсың, ээлеген ордун билиш керек. Адам менен мамиле түзүүдө ошо акыбалына жараша мамиле кылыш керек. Мисалы сен бир адам менен таанышып жатканда, ал адам мындай кыйынчылыкка түшүп жаткан убакыт болсо, анда сен ал адамга мындай тескерисинче сен ага жакшы мамиле, жакшы сөздөрдү сүйлөп, акыбалына жараша мамиле кылышың керек. Эгер сен ошондой анын башына кыйынчылык түшүп жатканда сен анын жанына барып каткырып, күлүп эме кылсаң, анда экөөнүн ортосунда мамиле бузулуп кетиши мүмкүн. Адамдын абалына жараша мамиле кылыш керек деген. Жактуу балдар силерге туура айтат. Кээ бир учурларда мамиле түзүүдө ошол адамдын кандай абалда турат, ошол абалы дагы чоң мааниге болот экен. Бүттү, жетиштүү балдар, жетиштүү. Эми келгиле. Экинчи жагын өтөлүчү, экинчи жагы. Адам менен мамиленин бузулушуна алып келүүчү эмне себептер бар? Кээ бир учурларда адам менен мамиле түзүүдө конфликтке барып, сүйлөшпөй, таарынышып, жана башка болуп калышы мүмкүн, туурабы? Эми келгилечи, ошонун себептерин изилдеп көрөлүчү. Ушу адам менен ушу болгон мамиленин мындай бузуучу себептердин катарына ушу текеберчилик кирет. Ошо эгерде өзүн өйдө сезип, мен сенден жакшы билем, сен менден мындай акылың мындай пас, анан кийин сен эчтеке билбейсиң деп өзүн өйдө сезген мындай текебер адам болгондо ошо мамиле. Макулсуңар балдар. Текеберчилик десек болобу? Ким айтып атат? Демек, кээ бир адамдар өзүнө аябай дегендей, мына маркасын жогору коюп алат, жогору коюп, мен мындан кыйынмын деп укмуштай текеберчилик кылгандар бар. Абдан жакшы сөз. Мага жакты бул. Макулсуңарбы? Коелугу? Демек, текеберчилик адамдардын ортосундагы мамилени бузат экен. Дагы ким? Айта баштап. Кемсүттүү. 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 Бул кемсүттүүдө адам өзүн өйдө алган, өзүнөн ылдый адамды кемситкенде ошо бири-бирине конфликт уруш чыгышы мүмкүн. Же болбосо мамиле бузулушу мүмкүн. Макул, жакшы. Экинчиси кемсиндүү. Деңгээлдери ар кандай болот. Мисалы, мындай ар бир адамдын өзүнүн вкусу болот. Мындай алар бир адам, эки адам келип бир картинканы карап, ал экөө бир ойлой алышпайт. Бир адамдын ою башкача болот, дагы бир адамдын ою башкача болот да. Анан ошол экөөнүн ортосунда мындай түшүнбөстүктөр болуп калат, ошол бири-биринин оюна мындай дал келишпейт. Башкача айтканда деңгээлдеринин ар кандай болушу, туура айтасың, азаматсың, жакшы. Балдар, мен да буга кошулам, эгер силер макул болсоңор, кээ бир учурларда адамдардын деңгээлдери ар кандай. Бир эле нерсени ар түрдүүчө, мына айтып атат, сүрөттү мисалга келтирип атат. Мына ушул сыяктуу. Ошондуктан кээ бир учурларда адамдардын деңгээлдеринин ар кандай болушу дагы адамдардын ортосундагы конфликттерге, мамиленин начарлашына алып келиши мүмкүн, Дагы ким айтасың? Дагы ким? Чыңгыз айта бер. Чыңгыз эмне дейсиң? Ичи тардык бул. Эгерде эки дос болсо, анда бир досу ийгиликке жетсе, анда бир досу ичинен бул эмнеге жетти, эмнеге мен жетпейм деп, ошо экөөнүн ортосундагы мамиле да бузулуп калышы мүмкүн, ошо ичи тардыктан. Демек биз эч качан досубуздун ийгилигине ичибиз тарбай, тескерисинче ошол ийгиликке өзүбүздүн күчүбүз менен жеткенге аракет кылышыбыз керек. Кубанышыбыз керек. Досубуз ийгиликке жеткенге. Туура айтасың. Мен сага Чыңгыз толугу менен кошулам. Адамдардагы болгон ичи тардыктагы мындайча айтканда мамиленин бузулушуна алып келет. Толгонай айтып кой. Адамдын ошо мамилеси бузулушуна бул терс сапаттар да кирет. Эмнеге дегенде бул эгерде сен бир адам менен таанышууда сен ага терс сапаттарыңды көрсөтсөң, ал адам сен менен таанышпай да коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сен биринчи терс сапаттардан арылып, анан ал адам менен таанышууга киришишиң керек. Терс сапаттар мисалы оройлуу, бой көтөрүү, же болбосо ыкла сөздөрдү сүйлөө жана башка ушундай, ушул нерселерден арылуу, ушул нерселерди адамдын мамилесин бузат деп атасың. Азаматсың, жакшы, макулму? Акыркысын жыйынтыктап коелу. Адам менен мамиленин бузулушу
алып келүүчү себептерге бул көрө албастыктагы кирет. Мисал келтирип көрсөм, бул сен бир досуң жакшы окуса, аны жаман көрө албасаң, ал менин мамилем бузулат жана ал менен такыр жарашпай калышым да мүмкүн. Мынакей, биз азыр ушу мамиле түзүүдө, адам менен адамдын ортосундагы мамиле түзүүдө тыгыз схемасы менен ушул адамды жакшыртуу сапаттарын карап көрдүк. Келгенчи дагы бир карап көрөлү. Эгер ушул сапаттар болсо, биз мамиле түзүп аткан адамды сыйлап турсак, аны кечире билсек, бир кемчилик келтирип койсок, аны көтөрмөлөп, аны жакшы сөздөрдү айтып, жана сабактын башталышындай комплименттерди айтып, жакшы жактарын көтөрмөлөсөк, жаман бир нерсе жасап койсо, аны унута билсек, ээлеген ордубузду аныктай билсек, биз кайсы жердебиз, улуу адамдардын арасындабы же кичилердин арасындабызбы, аныктай билсек, анан адамдын ошол турган абалына жараша, анын бүгүн настроениясы кандай, бүгүн капа болуп турабы, же тескерисинче же көңүлү ачыкпы, мына ушуга жараша мамиле кылсак, демек биз сөзсүз түрдө адам менен мамилени жакшыртат экенбиз. Адам менен болгон мамилебиз жакшырат экен. Ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Эми карап көргүлө. Ошол эле мезгилде адамдар менен мамиле түзүүдө, биздин адам менен мамиле түзүүдө бузулуп калат экен. Эмне болгондо бузулат экен? Эгер текеберчилик кылсак, андан кийин ошол адамды кемсинсек, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп. Же болбосо, деңгээлдерибиз ар кандай болсо, мисалы үчүн айталы, бир сүрөттү карап туруп, жана мисал келтирип атат, ушул сүрөт жакшы десек, тигил болсо, жок, бул сүрөт мага жаккан жок, эмнеси жакшы деп, мына ушундан дагы экөөнү, же болбосо бир китепти окуган боюнча дагы, мен бул китеп мага жакты десе, анын эмнеси сага жагат деп, ушундан конфликт чыгышы мүмкүн. Демек, деңгээлдер ар кандай дегенде, бир нерсеге болгон көз караштардын ар кандай болушу. Ичи тардык, терс сапаттар адамдагы, оройлук, мисалы үчүн айталы, калпычылык, одонолук жана башка нерселер, ошондой эле көрө албастык, мына бул сапаттар адамдардын адам менен болгон мамилесин бузат экен балдар. Ошондуктан ушул сапаттарды өзүбүздүн жашообузда, турмушубузда колдонбогонго аракет кылышыбыз керек экен. Тескерисинче бул сапаттарды эмне кылышыбыз керек экен? Өстүрүп, өнүктүрүшүбүз керек экен. Балдар, сабагыбызды жөн эле бүтүрбөстөн, биз бир өзүбүз үчүн турмушта колдоно турган бир жакшы нерсебизди кошо алып чыгалычы. Бүгүнкү сабакта мен силерге мындай дейт элем. Ушул бүгүнкү күндөн баштап адам менен мамиле түзүүдө өзүбүзгө бир маяк катарында, өзүбүзгө эреже катарында алып жүрө турган бир жобону иштеп чыгалычы. Кандай дейсиңер? Макулсуңарбы ушуга? Эгерде ушул жобону иштеп чыга турган болсок, ушул жобо канча сандан турса деп ойлойсуңар? Канча эмеден турсун жобобуз? Канча бөлүктөн турсун? Ким айтат? Айтып койчу. Не дейсиң? Жобону негизи 7 жобо кылсак болот. Анткени 7 деген сан өтө улук сан болуп саналат. Балдар, макулсуңарбы? 7 деген ыйык сан дейт, Кыргызда дагы 7 санынын абдан орду чоң. Ошондуктан азыркы биз кабыл ала турган, биз мындан ары турмушубузда пайдалана турган жобо 7 бөлүктөн турса, жетиштүү болобу? Кандай дейсиңер? Макул, анда баштадык. Келгиле балдар. Жакшылап ойлонуп туруп, азыр класста талкуулап туруп, ушу 7 жобону бүгүн кабыл алалы. Жакшы тилектерди айтып. Жобого Келгиле, анда баштады. Ким баштайт анда? Биринчи кабыл алуучу, биринчи жобобуз эмнеден турмакчы? Жакшы мамиле түзүүнүн жобосуна туура жана маданияттуу сүйлөөнү киргизсек деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби ошо адам башка адамдар менен ошо кеп курууда алар менен туура жана маданияттуу сүйлөй билиш керек деп. Балдар, макулсуңарбы буга? Чындап эле адам эгерде туура сүйлөй билсе, маданияттуу сүйлөй билүү, бул мамиле түзүүдөн эң негизги, мындайча айтканда, ортосундагы көпүрө болмокчу, макулсуңарбы буга? Макул, рахмат, отургула. Келгиле, андан кийинкиси. Экинчи жобо. Ким айтат? Дагы эмне жөнүндө болмокчу? Эмне? Сөздүн басымын, темпин туура кабыл алып сүйлөш керек. Мисалы, биз досубузга ай бергелчи деп айтсак, анда ал ойлошу мүмкүн да, ал мага эмне үчүн мындай кыйкырып жатат, бул мындай жаман экен деп, мындай мамиле түзүүдө. Ошондуктан биз ай бергелчи деп кичине сылыгыраак айтсак, анда мамиле дагы чындалып калат деп ойлойм.
Абдан жакшы балдар. Мага жакты. Чындап эле кээ бир учурларда адам ошол адам менен мамилени бузайын деген ойдо эмес. Бирок сүйлөп аткан мезгилде, "Эй, бергенчи" деп кыйкырса, бул эмне мага кыйкырып атат? Я эмне бул мага мына приказ берип атат деп ойлошу мүмкүн. Ошол эле сөздү бергенсең бери, сүйлөшө турган сөз бар, бергин деп акырын айтса, демек бул дагы мамилени оңгоо мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан эмне кылыш керек экен? Ким менен мамиле түзүп атабыз? Жана ошол сөзүбүздүн тембрин туура пайдалан. Азаматсың, мага жакты. Буну дагы экинчи жолуга жазалым. Үчүнчүнү айта кой. Ушул жакшы мамиле түзүүнүн жобосуна мен мына айтканда биз талкуулуп ушу көңүлү жайдары болуу деген жай жобону киргизгим келет. Көңүлдүү жана жайдары болуу деген да? Эмне себептен? Эгерде ошо адам дайыма күлүп жайнап турса, ал адам аны көргөн адамдар да күлүп, алардын көңүлү көтөрүлүп, мындай маанай ачылып, жүрөгү мындай айтканда кубанып, мына мунун көңүлү жакшы экен, ошо менен мамиле түзүп, мындай экөөнүн мамилеси да мындай жакшы. Азаматсың, жакшы, чындап эле балдар. Кээ бир учурларда бирдекени сүйлөгөндө экинчи адамга бир нерсени айтса, кабагын бүркөп, андан ары көздөп улап кетип койсок, демек мамиле үзүлүп калышы мүмкүн. Мамиле түзүүдө ар дайым жайдары, күлүп, жашынакай болуп ачык сүйлөш керек экен, а? Абдан жакшы. Мага жакты. Силерге да жактыбы балдар? Эгер ким каршы болсо, кол көтөрүп айтып, өзүңөрдүн ой пикириңерди кошумчаласаңар болот. Андан ары көздөп, ошо адам менен адам ортосунда мамилени чындаш үчүн сөздүн күчүн да пайдалана билиш керек. Сөз менен ошо адамды бийиктикке чыгарууга да болот, ошол эле сөз менен адамды өлтүрүүгө да болот. Ага көбүнчө ошо комплимент, ошо жакшы каалоо тилектерди көбүрөөк айтыш керек. Сөздүн күчү дейт, сөздүн күчү. Туура айтат. Сөздүн күчү менен адам кубаттанса да болот, сөздүн күчү менен адамды алсыратып койсо да болот, Ошондуктан мамиле түзүүнү улаш үчүн жакшы сөздөрдү эмне кылыш керек экен? Көбүрөөк айтыш керек экен. Макулму, мен буга дагы силер дагы макулсуңарга деген ойдомун. Андан ары көздөп улантабыз. Ким айтат? Айта кой. Бул адамдар ошо эки адам бири-бирин кабыл аңтып эле жүрбөстөн бул жакшы тилектерди айтуу дагы келет. Бул эки адам сүйлөшүп атканда бул мисалы бир адамдын көңүлү чөгүп турса, анда экинчи адам барып ага жакшы тилектерди айтып, мындай сен ушундай жакшы сөздөрдү айтып, ал ошол сөздөр сен чын сезимиңен, ички чын дүйнөңдөн чыгып, ага кандайдыр таасир этип, аны көтөрмөлөп турууга жакшы сөз жана тилектерди айтуу деп жазсак болот, Жакшы сөздөрдү жана тилектерди айтуу. Демек адам менен мамиле түзүүдө андан ары улап кеткенге дагы мүмкүнчүлүк болот экен. Дагы кимде кандай? Айта кой. Жакшы мамиле түзүүнүн жобосуна ошо меримдүүлүк киришим бар. Себеби ошо эмне себептен? Себеби ошо адамга мамиле кылып жатканда, ага жакшы мамиле кылып, ошо жакшы мамиле кылып, меримди төгүп, жакшы сөздөрдү айтып, ошо билдириш керек. Чындап эле балдар, меримдүүлүк абдан чоң мааниге болот. Мамиле түзүп аткан мезгилде ошол адамдын эгерде меримин байкасаң, сени жакшы көрүп аткан, сыйлап аткан, урматтап аткан байкасаң, андан ары көздөп дагы мамиле түзгүң келет, эгерде андай болбосо, ал мамиле дагы үзүлүп, же болбосо ал сөз андан ары уланбай калышы мүмкүн. Андан ары көздөп дагы жобого бул ошо терс сабаттардан арылуу да кирет деп ойлойм. Ошо эгерде биз терс сабаттан арылсак, анда ошо жакшы мамиле түзө алабыз деп ошо ойлойм. Абдан жакшы. Бүгүн силер өзүңөрдүн ушул жобо түзүүгө бардыгыңар кандайдыр бир деңгээлде өз салымыңарды, өз ойлоруңарды коштуңар. Келгиле, эми ушул жобону дагы бир сере карап көрөлүчү. Биз бүгүндөн баштап өзүбүздүн жашообузда туура жана маданияттуу сүйлөйбүз дедик. Экинчиси, сөздүн тембрин туура пайдаланабыз деп кабыл алдык. Үчүнчүсү, ар дайым ачык маанайда болобуз дедик. Төртүнчүсү, сөздүн күчүн, кубатын пайдалануу. Ошол адамды биз алсыратып дагы, ал адамга күч кубат берип кое турган нерсесин пайдаланабыз дедик. Ошондой эле, ошол жаныбызда турган адамдарды көрө билгенде, ага жакшы сөздөрдү, жакшы каалоо тилектерди айталы дедик. Андан кийин ошол адамга мээримдүү мамиле жасайлы дедик. Аябай дегенде жүйүбүздү келтирип, мындай турбастан ушунча мээримибизди төгүп мамиле жасайлы. Анан экинчиси, өзүбүздө болгон терс сапаттарды, бой көтөрүү, корстук, мындайча айтканда жана силер өзүң айткан текеберчилик, калпычылык жана башка сапаттардан арылсак, демек биз ошол жашоодо демек жакшы мамиле түзүүгө ээ болот экенбиз. Балдар, эгерде ушул 7 жобону мен макулмун ушуга, мен бүгүнкү күндөн баштап өзүмдүн жашоомдо ушул 7 жобону колдонуп, адамдар менен жакшы мамиле түзүүнү андан ары көздөп алып кете алам дегендер, келгиле анда кол көтөрүп ушул жобобузду бекитип алалы. Кандай дейсиңер? Ким ушуга макулмун дегендер кол көтөрөбүз. Каршы, калыс жок. Анда бүгүндөн баштап биздин класс ушул жобону эмне кылды? Кабыл алды. Кол чабалы. Балдар, биз бүгүн сабагыбызды аяктап бара жатабыз.
адам жашоосунда ар түрдүү болгон окуялар, ар түрдүү окуулар, ар түрдүү сабактар сөзсүз түрдө адамга кандайдыр бир таасирлерди калтырат. Мен мындай суроо бергим келип атат балдар. Бүгүнкү сабак силерге эмне берди? Бүгүнкү сабакта силер эмнени алдыңар? Кандай таасирлерге ээ болдуңар? Мен бул сабактан адам менен мамиле түзүүгө болбостон айлана чөйрөгө мисалы айтып кетели, өсүмдүктөргө жана сууларга, жаныбарларга мамиле түзүүнү үйрөндүм. Мен бул сабактан ошо адам өзүнө кандай мамиле жасаш керек экенин алдым да, бул үйрөндүм. Ошо жана өзүмдүн жашоомдо ошону мындай пайдаланып, ошо өзүмдүн жашоомдо пайдаланып, ар кайсы адамдар менен мамиле түзүүнүн ыкмаларын үйрөнүп, жана ар кайсы адамдар менен жакшы мамиледе болуш керек экенин өзүмө алдым. Мен бул сабактан адам менен мамиле түзүү бул күн нурундай көп экендигин, күн нурундай жылуу болуш керек экендигин билдим. Мен бүгүнкү сабакта адам менен мамиленин бузулушуна алып келүүчү себептерге эмнелер кирет экенин билдим. Жана ушул сапаттардан алыс болууга аракет кылам. Жакшы балдар, бүгүн силер сабактан ушундай жакшы нерселерди алганыңарга мен абдан кубанып турам. Бул менин үчүн чоң кубаныч. Балдар, мен өткөндө силерге ушул тапшырманы берип, башкача айтканда ушул китептен окуп аткан мезгилде мындай деген бир тапшырма бердим эле. Ушул сабакты биз жагымдуу маанай менен баштадык. Эми бүгүн ушул сабакты ушул китептен алган бир жакшы лозунгтар менен бүтүрөлү дедик эле. Эмне деген лозунгтарды бүгүнкү сабакка ушул бүтүрүүгө тандап келдиңер? Кана биринчи топ, эмне деген лозунгтар келдиңер? Хор менен эле айтып койсоңор. Биздин лозунг жакынды сүйө билелик, туураны күтө билелик. Биздин лозунг туураны күтө билелик, жакынды сүйө билелик. Азаматсыңар. Экинчи топ эмне деген лозунгду алдыңар? Биздин лозунг жакшы мамиле жашоонун негизин түзөт. Үчүнчү топ биздин лозунг жүрөгүнчү жүрөк оорутпай. Адамга калтыра турган нерсеси жакшы гана көңүл болот экен. Ал жакшы көңүл, жакшы мамиле аркылуу келет. Белгилүү психолог Выготский мындай деп айткан экен. Адамдын жашоодогу бактысыздыгы дейт. Бул адам менен мамиле түзө албагандыктан келип чыгат деп айткан. Ошол эле мезгилде миллионер Майкл Роуч мындай деп айткан экен. Адам менен мамиле түзүүдө дейт, кээ бир учурларда адам менен адамдын ортосунда бир кандайдыр бир кичинекей бир туманча пайда болуп калат дейт, конфликттер дейт. Эгерде адамдар ошол туманды, ошол конфликтти тез аранын ичинде жойбосо дейт, ал улам чоңоюп отуруп, ал чоң бир чатакка айланышы мүмкүн деген экен. Мындай деген сөз бар дагычы. Эгерде де сен адамдын жакшы мамиле сага жасоосун кааласаң, сен ага ошондой жакшы мамиле жасагын деген. Демек биз өзүбүз жакшы мамилени күтсөк, демек ал адамга дагы жакшы мамиле жасашыбыз керек экен. Мен ойлойм, биз бүгүнкү сабактан баштап, бүгүнкү күндөн баштап силер мынакей ушул жакшы мамиле жасоонун жоосун өзүңөрдүн жашооңордо колдонуп, айлана чөйрөңөрдө жүргөн адамдарга жакшы сөздөрдү айтып, жакшы мамиле түзүп, ар дайым жашооңордо эч убакта кыйналбай, адам менен мамиле түзүүдө бактылуулукка жетесиңер деген ойдомун. Балдар, ушуну менен биздин бүгүн мамиле түзүү деген сабагыбыз ушуну менен аяктады. Ушуну менен сабак бүттү.